Ташиев Камшиним жетекчи болгондо мен өзүм пикирим айттым эле да. Бул ушундай мамлекеттик органдын жетекчиси бул комиссиянын төрагасына болгонго мүмкүн эмес деп. Себеби дегенде бүткүл дүйнөлүк өнөкөлөрдө ушундай жашыруун мекеменин жетекчиси мындай маселелерге катышпайт. Алар көшөгөнүн артында туруп, өздөрүнүн ой пикирин айтып турса, ошо жакшы болот да. Эми мейли болуп калды. Анан Ташкенттеги протоколуну колдоо коюп келгенден кийин, мен кол коюп угуп, баарын окуп тургандан кийин бир топ маселелерди ийнелерибиз карабай, ошо фактыларды мындай аргумент келтирбей колдоо койгондору меники да өкүнүптү дагы, жанагы өзүмүн ой пикиримди жазып чыкканым ошодон болду. Себеп дегенде, биринчиден, мындан мурун эч ким жетекчилер эч кандай иш кылбаптыр. Мына биз барып бүтүрүп койдук деген сөзү, анан кийин суу сактагычтардын биз беребиз, аны жерде алмашабыз, анан мен мынча деп сурадым, алар мынча деди, анан мен жок, мындай болбойт, андай болот дедим деп, мына базардакыдай айтылганы бул ошондой жетекчилерге авторитет алып келбейт. Эми суу сактагыч боюнча айтып кетсек, общий чек ара боюнча айтып кетсек, чек араларды булар бир тараптуу делимитация иши эмес, демаркация ишин бүтүрүп коюшкан. Делимитация деген бул кагазда бүтүрүш керек, кагазда. Ошонун баары келишим, баары бакым болгондон кийин гана жерлерге жанагы столбуларды коюп, траншейлерди казып, зым менен тартканга мүмкүн да. Булар анысын жасабай эле, бир тараптуу 90-жылдардын башынан тартып эле биздин жерлерди анча жерлерин кошуп туруп, чогултуп, казып, токтотуп, анан жанагылар тартып алышкан. Тартып, практически баардыгын өзү бүтүрүп алышкан. Эки-үч эле маселе кылган, булар атайын коюп койгон, себеби дегенде алардын көз аткан жерлери ошол жер болгондо кийинки карайбыз. Анан Кыргызстандын жетекчилери албетте иштерди алып барышкан, мурундагы жакшы алып барышкан, бирок кемчиликтер кеткен. Кээ бир жерлерде мындай өзүбүздүн кызыкчылыкты коргой албай, аргументти келтире албай, анан ушу кейипке келип калганбыз да, бирок жылыш болгон. Анан ошонун негизинде 3 айдын ичинде биз бүтүрүп коебуз, анан мына жерди бердик, муну алмашабыз дегенде, мен өзүнчө таң калдым. Себеби ошол келишимдерде мурунку суу сактагычты куруу боюнча келишимдерде Өзбекстандын милдеттемеси бар биздин алдыбызда. Вот бир эле компромат суу сактагычы боюнча айтып кетсек, булар ошол салып атканда бизге вада беришкен. Биз жанагы суу жердин алдынан чыкпаш үчүн коллекторный дренаждык системаны куруп беребиз. Башка жака чыкпасын суунун алдынан деп. Жердин алдынан суу чыкпасын деп. Бул биринчи. Экинчи, бизге биринчи келишим боюнча 219 километр салыш керек болчу. Анан кийин булар ар кандай аргументти келтирип туруп 70 километрин кыскартып 149 километр калган болчу. Ошол биз салып беребиз деп, ошол канал салынганда Бүргөндү массивине чейин бизде бир 20 000 гектардан ашык жер, суулуу жер пайда болмок. А булар суу сактагычты салгандан кийин 43,4 000 гектар суулуу жер пайда болду да. Мына канча жыл өттү. Ошо жылдан тартып булар жанагы милдеттемесин аткарып келген эмес. Анан ар бир сүйлөшүүдө биздин жанагы комиссия мүчөлөрү ушулар аргументтерди айтып келген. Мурун эле айтып келген да, бирок аны мындай ачыкка чыгарылышкан эмес. Анын 18-жылы биздин өкмөттөгү адистер дагы ушуну бүт эсептеп туруп өздөрүнүн эсеп кысабын чыгарган. Бул өкмөттө жатат, аны алар билиш керек болчу. Анан кийин мындай да, мына үйүңдө 3-чү этажда жашаган, 2-чи этажда жашасаң, 3-чү этаждагы адамдар суу кой берип туруп, үйүңдү мында суу каптатып ийсе барып айтасың да, коңшу, мени суу каптап кетти. Сен мыналарды зыяндарды ордуна калыбына келтир деп айтабы. Анан биз баарын берсек, баарын салышса, жерлерине суу кат менен ушундай көп түшүмдөрдү алып атса, биз болсо ошолордун кесепетинен колдон чыккан жана кирешелерди жок кылып, жерибизди айдай албасак, сугара албасак, каналдарыбыз жок болсо, аны айтыш керек да, ай, туугандар, мына келишим, силер ушунча жылдан бери бүтпөксүңөр, ошон үчүн мынанча биз зыян тарттык, мынаны салган жок экенсиңер, жок дегенде ушуну салгыла, анан кийин сүйлөшөбүз десе, мындай
ишиң жылыйт да. Туурабы? Анан айтпай эле жөнөкөй эле биз бердик, анан мынанча гектар берем деди, ошону мынандай кылабыз деген бул аны менчик эмес да. А мамлекет ал инилерге андай укук ишин берген эмес. Алар айтышка укугу дагы жок. Мен мындай кылдым деп. Аны элден дагы сураш керек да. Анан комиссиянын төрагасы болгонсо мен чечтим деген бул кичине туура эмес да. Мындай мамлекеттик деңгээлдеги айткан сөз эмес. Ол авторитет алып келбейт инилерге. Мына ошонун негизинде жанагы аргументтерди мен айтып чыктым. Андан башка бизде Орто Токой суу сактагычы, андан башка Керкедон Арабан районунда Орто Токой суу сактагычы биз 10-жылы ана менин буйругум менен солдаттарды киргизип биз жанагы туугандардын охранасын алып койгонбуз. Анан кийин кайтып биз кеткенден кийин 10-жылы келип убаданы берип biz mынандай референдум өткөрүп, жаңы бийликтен кетебиз деп барыбыз кеткенбиз. Мен дагы кеткем. Анан шайлоо барганбыз. Ошо кеткенден кийин бизден кийинки келген бийлик кайтып уруксат берет. Анан кайтып туруп, кече жакында Темир Салиев инибиз ошону алат кайтып. Андан башка Темир Салиев дагы 25 объектти алат да, мына өкмөт мүчөсү. Булар эми биз мындай афиша кылып айтылбагандан кийин көптөр билбейт да. Ошонун негизинде булардыкы болгон, андай деген бул туура эмес болчу. Мына ошентип мындай секин алып аткан болчу да. Мына ушулардын бардыгын айтып, анан дипломатты коюп келгенден кийин айтса, анда жакшы болот. Азыр эми бердик беребиз деген бул туура эмес. Мен дагы айталап коеюн. Буга биз баарыбыз каршы чыгышыбыз керек. Себеби дегенде доомасыз жок дегенде жанагы чыгымдарды төлөп туруш керек. Анан бизге ошо жердин ордуна жер беребиз дегендер бар. Мына Орто Токой боюнча 660 гектарды жерди берелек. Уже бир 70 жылдан ашып кетти. 70 жылдын ичинде кыргыздарда 660 гектарды 1 гектардан берсең, 660 биздин жаран 1 гектарлы жер болот эле да. Канчалаган баласын багат, семьясын багат, мамлекетке канча пайда келет. Анан ушуларды айтпай туруп жанакыдай кылган, мен билбейм бул кандай максат менен жанагы жолго барып атышат да. Анан кече жакында дагы айтып атпайбы? Мени ушундай жамандап атышат, критикалап атышат, элге түшүндүрүү керек деп. Эмне түшүндүрүш керек? Эч ким аны критикалаган жок. Биз бир сөз айткан жокпуз. Биз болгон айттык. Мына аргументти келтирбей койгон экен. Ошол негизде бул улуттун кызычылыгына жооп бербейт. Кайтып сүйүнүш керек болчу. Ой, Исмаил Заркович, агабыз ушундай кылып чыгыптыр. Биз билбей калган экенбиз. Ушуну кармап туруп кайтып мындай сүйлөшкөнгө барганга мүмкүнчүлүк алып берди дегендин ордуна эмне кылып атышат? Каяктагы болбогон жалган нерселерди чыгарттырып, адамды кайтып жаманатты көрсөткөнгө нетип атышпайбы? Эми муну көрүп алып таң каласың да. Комиссиянын төрагасы ушу Камчыбек Ташиевич, жана комиссиянын ичиндеги кишилер ушул маселени билет беле? Эми мен айта албайм ким комиссиянын ичинде бар экендигин. Биз билебиз. Мен билем, комиссиянын төрагасын гана. Анын курамында ким бар экен фамилиясын эч ким чыгарган жок. Мен ойлойм, өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү жанакыларды билет. Бирок эми төрага озуң бас десе басып коет да. Биз азыр ошондой болуп калбадыбы? Сен ким элең дегенде сөз мына жанакы туура нерсени айтып жол көрсөтүп атсаң, ошо жол көрсөткөн адамды бөкөчө кылгандай көрсөтүп аткандан кийин балдар бечаралар кантип анан сөз айта алат? Айта албайт да. Мен оюмча арасында билген, мүмкүн айткандыр. Алар айтты жок, токтот, сен ишиң болбосун деген. Мен аны айта албайт экенмин да, ким бар экендигин. Бул протокол мындай улуттук кызыкчылыкка каршы келип калды деп жаздыңыз да. Да, туура, каршы. Себеп дегенде мына өзүң ойлонуп көрбөйсүңбү? Бизге милдеттеме беришкен да, 149 километр биз канал салып беребиз. Аны салбаса, ар бир суу сактагыч боюнча жерди беребиз деген убадасын аткарбаса, туурабы? Анан жанагы дренаждуу системаны комбинат боюнча системаны салып беребиз, салбаганын кесепетинен 5000ден ашык гектар жердин алдынан суу чыгып, сазга айланып, тузу чыгып, эгин жакшы алганга мүмкүнчүлүк болбой калды да. Андан башка 7 айыл аймакта, Кара Суу Өзгөн районунда 7 айыл аймакта Сабай, эми көп да, жаңары жана башкалар өзгөндө ошо бардыгы 7 айыл аймакта 800ден ашык үй жараксыз болуп калды. Ошо суу чыккандыгын дайыма сыз болгондуктун кесепетинен оорулуу адамдар пайда болду. Мунун бардыгы өкмөттүн материалдарында бар. Анан ошолорду
ушуларды кесеп берди. Себеп дегенде суу эмнеден чыкты? Айтып коеюн. 84-жылы булар жанагы плотинаны көтөрүшөт. 906 метрден 908 2 метр үйдө көтөрөт де. Биздин уруксатсыз. Биздин макулдугубуз жок. Бул да өзүнчө бир чоң туура эмес тиги коңшу тараптан. Ошону кесеп берди, суунун көлөмү 1900 миллион кубка көбөйөт дагы, жер дагы жана сууну басып калат да. Ошонун негизинде 269,5 гектар эгин жер, 7,5 гектар жана көп өсүмдүктөр өсө турган жерлер суу каптап кеткен. Мына ушулардын баардыгын айтыш керек. Ушундай кылдыңар, биз көтөрүп койдуңар, мынанын ордуна баарын бергилегин. Аны эсептеш керек да, тигилердин пайдасын, биздин пайдасын. Эми биз орто эле эсеп менен эсептесек, алар 2 миллиард доллардан ашык киреш атат. Биз болсо 1 миллиарддан ашык зыян тарттык. Аны айтыш керек да, мынаны аткарган жок элеңер. Ушуну кесеп берди, ушундай болду. Мынаны салып бергилегин, мынанын акчасын төлөгүлөгүн. Анан кийин сүйлөшөбүз десе, мына ошондо улуттун кызыкчылыгы болот да. Мына өзүң деле жана айтпайсың, үйүңдө бирөө окуштан суу каптап тийсе, айтасың да, айнанайын, сен мыналарын токтот. Болбосо мен сот көрөм, сот көрөт да. Анан бул мамлекеттик деңгээлде өзүбүздүн жарандап кыйналып атса, анан кайтып, жок, булардын баары туура эмес, мынандай кылыш керек, мен мындан алмаштым, мен бердим деген, ага ким ошондо укук берди? Эч ким берген жок да. Аны айткандай укугу жок. Аны үчүн парламент чечиш керек, береби, бербейби? Ал болгону комиссиянын төрагасы. Мен комиссиянын төрагасы катары ушундай деп ойлойм. Десе, бир жөн. Анан кийин жанагыдай айткандар, бул кичине биздин инилерге авторитет алып келбейт да.